Саламатсыңарбы достор, бул кайсы кубок деп ойлойсуз? Бул супер кубок Кыргызстан футбол боюнча кече Дордой футбол командасы 5-чи жолу ушул супер кубокту утуп алды. Алга Дордой. Дордой футбол командасы супер кубокта Алай командасы менен беттешти. Алай командасы голду биринчи жаратты, бирок тез эле арада Жыргалбек уулу Кайрат шотту 1-1 кылып тең кылып койду. Негизги убакыт 1-1 болду. 97-минутада кошумча убакытта Гүлжигит Бөрүбаев эсепти 2-1 кылды. Ошол эле Гүлжигит Бөрүбаев 124-минутада гол киргизип, Дордой футбол командасы супер кубокка ээ болду. Оюндун эсеби 3-1 болуп Дордой командасы утту. Алай футбол командасына биз чоң ыраазычылык билдиребиз. Футболдун күйөрмандарына чоң рахмат айтабыз. Жана ошол эле Дордой футбол командасына ийгилик жана чоң жетишкендиктерди каалайбыз.